Наке буйруса ушул жерде аябай оор шарттагы бир үй бүлө кайрылды эле. Ушунчалык жүрөктү сыздаткан. Биз өткөндө келип кабар алып кеткенбиз. Эми эч бир инсан ушундай кыйналбасын, азыр кирип көрүп жалпы кабар алып чыксак. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшысызбы? Сол жакшыбы? Балаңыз кандай? Бала жакшы атам. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Сол жакшыбы? Тынчсыңбы? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендаштар. Будан бир 4-5 күн мурун ушул Рамазан айы башталар алдында ушул үй бүлөгө келип кабар алып кеткен элек. Чындыгында буга чейин бул үй бүлөнү көргөнсүздөр, ушунчалык бир жүрөктү сыздаткан тагдырда жашап келет. Үй шартты көрүп атасыздар. Бул жер şu менчик үй дагы эмес, батерде турушат. Мен өткөндө съемка бүткөндөн кийин бул жакта дагы көп маселелерин билдим чындыгында. Бул бала бүгүнкү күндө атасы менен, карындашы менен гана жашап келет. Ушундай себептер менен бир оор шартта туруп атышат бүгүнкү күндө мекендештер, бир туугандар. Буга чейин 15 жолу операция жасалган. 15 жолу. 15 жолу ушул балага операция болуп, акырында Индияда да операция болгон. Дагы ошо операциясынын дагы боло турган уландысы бар, дагы операция болуш керек, бирок ага каражат жетишсиз. Каражат жетишсиздигинен аргасыздан сиздер менен, эл менен ушундай ортодо биздин Акниет Аманат коомдук фонду көпүрө болуп, сиздерге кайрылып турабыз мекендештер. Буйруса мына көрүп атасыздар. Кудай кааласа, иншалла ушул бала жакшы болсо, бир кыргызымдын бир бычакка сап жигиттердин бири болор эле деп мен ишенет элем. Анткени бүгүнкү күндө моминтип ооруп турса дагы, кыйналып турса дагы өзүнүн парзын аткарып, Аллага зиярат кылып, намазын окуп, 5 убакыт намазын окуп, мына бүгүнкү күндө Рамазан айында орозосун кармап, дуа кылып жакшы болуп кетсем деп бир сонун ниетте турат. Ошондуктан кыргыз элим, мен ишенем, буга чейин канчалаган инсандарга жардам берип келгенсиздер. Буга бир тууганыбызга Бекзатка дагы жардам бересиздер деп ишенем. Буйруса Бекзат дагы сөзсүз жакшы болот деп ишенем. Ошондуктан кайдыгер карабастан мекендештер, колубуздан келишинче бир сом болобу көп, колубуздан келишинче көптү көрсөгөл болот дейт. Жардам берсек ушул бала дагы каражат чечилип калса, Индияга барып операция болуп келет эле. Буда азыр бир эмес 2 маселе турат мекендештер. Азыр 2 маселени тең толук көрөсүздөр. Бириси ушул белинен, ушундай белинде тешик бар экен, мен ушунчалык таң калдым, дайым суу агып турат экен. Экинчиси мына бутунан. Бут басуу жагы аябай ушундай кен көрөсүздөр. Чындыгында эмне деп сөз айтарын да билбей калат экенсиң мындай абалда. Эң башкысы жараткан Алладан ниет кылабыз, Кудай кааласа. Анан мен өткөндө биз бөлүшүп кеткенден кийин биздин Акниет Аманат коомдук фондунун бир жакшы ушундай дем өрчүлөп турган менин жакындарым, дос жарым, туугандарым бар да. Ошолор мен дайым негизи муктаж инсандардын өздөрүнүн шотторун коюп келем. Бирок ошого да карабай, биздин жакындар медер бул аманатты жеткирип берип турчу деп бизге салат да. Кээ бирлер мен жок, өздөрүнүн шоттор кой берилген, ошол жака жөнөтүңүздөр десем болобу, медер бир дуа алып берчи деп, мына өзү кыз бала атымды айтпа деди. Бизде ушундай көп инсандар атымды айтпа дейт. Менин бир классташым бар, ушул классташым
өзү кыз бала болсо дагы ушул Бекзатты көрүп кече күнү видеодон ушул балага жардам болсун, атасынан бир дуа алып берчи деп кече 2 күн мурун ушундай байланышып, мен ушунчалык ыраазы болдум да. Биз эркек кылбаган нерсени мына көрдүңүз го, мына аял кишилер кылып атат. Эң башкысы Алла разы болгон болсун. Ошол классташыбыз Иркутскден 5000 акчасын салды эле. Бу аманатты ошо сиздерге тапшырып коеюн деп тура көрдүм. Бул көргөзүп атканыбыздын себеби отчеттук негизде. Ар бир салып аткан инсандар ишенет. Бирок мен көргөзбөй берсем да болот. Мен ушундай бизге окшогон анча-мынча эркектер бар. Көкүрөгү караңгы эркектер бар. Ошолор мына ушул аманатты салып аткан кыз балдардан үлгү алса экен деп атайын көргөзүп берем да. Бул садаканын 2 түрү болот. Садакату жария, купия садака деп. Ошонусуңар эле башка инсандар дагы жардам берүүсүнө ушул кыз себепчи болуп калса экен деп биз эме кылып атабыз буюрса. Жакшылыгына иштетип коюңуздар. Буюрса кечеке эле аябай көрдүм да 100 000 деген киши көрдү. Жазып атчат, сурап атчат, жардам берип атчат Кудай кааласа. Азыр дагы жакшы элге жеткирип эме кылсак, сөздөрүңүздүн эл сом Сбербанк карталарыңыздарды жарыяга берсек, Кудай кааласа маселе чечилип калат иншалла. Мен балам ушу 98-жыл туулган. Ошо туулгандан кийин төрөлгөндөн бери баскан эмес да өзү негизи. Баскан жок. 2001-жылы вообще 2,5 жашында чейин баскан жок, анан оштон бияка демек алып келген, больницага алып келип, анан томография түшүргөндө ошол белинде бир шишик бар, анан дагы бир демелер бар деп ошондой алып көрсөтүп, анан могу республиканский больницада операция кылган өзү. Операция кылгандан кийин бул кичине 1-2-3 кадамдан шилтеп баса баштады, анан бирок артындагы жана операция кылган жеринде тешик калып калды, ошол бүтпөй койду. Ошол 2001-жылдан бери ошол суагат. Ошол белинен агып турат да, бирок буту басып калды. Ошол эле боюнча андан бери бу Бишкектин бардык больницаларында операция кылдырды окшойт, бирок 13-14 жолу операция болду. Анан буну акыркысы Индияга барып келди. Индияга барганда ошо 2 операция менен болот деген башында элечи. Анан ошол биз бир операциясын кылдырдык. Ошол айылда үйүмдү сатып болду. Ошол мурунку операциясына жумшадым да. Азыр ушул экинчи операциясына барыш керек болуп турат. Ошого каражат жок. Ошол кыргыз эли менен жардам сурап ошо кайрылып атам да. Ошо баламдын операциясына, экинчи операциясына кыргыз эли менен жардам сурап кетем. Ошо колунда бар инсандар жардам берип коюңуздар. Operasyon olan yerin. Su akıp durat ушул жерден. 18-19 жыл болуп калды ушул жерден суу чыгат постоянно. 18 жылдан бери. 18 жылдан бери. Ошол 2001-жылы операция ошол операциядан кийин уже 15 жыл операция токтогон жок ошол эле боюнча. Индиядагысы эмне деп атат эми? Эмнеден болду деп атат? ичинде билбейм, бир жерден Кыргызстандан операция кылган жерлерин нарушение эме кылган, ошол ар жерин тешип койгон, ошол жерден суу чыгат деп айтып атат да. Анан Индияга барганда эле бир эмес 2 операция менен бүтөт деп мага чалган өзү. Анан ошол боюнча бир операциясын кылдырдык. Анан ошол ичинде баягы тешилип калган жерлерди бүтөйт экен, баягы пластик операция кылабы кандай кылат. Анан ошону дагы бир 2-3 жолу калды деген да. Ошону эме кылып ооруттейби ошол жери?
Ооруп турабы? Ооруганды эле билбейт. Бул кадимкидей эле жок. Просто ошол суу чыккан жер бар да, суу токтобойт билбейм. Эми план ушу Индияга барыш болду да. Бүгүнкү күндө азыр канча каражат чогулуп калды азыр сиздерде? Элге деле толук чыгып элек, эми эле чыгып атат, Элге жаңы эле чыгып атат. Эми каражатты ошол Россияда балам азыраак чогулду дейт, бирок билбейм канча чогулган. Анан бу жерде ошол жана эл сом деген немени аштырып койдум бу жерге делечи. Ошо эми каражат азырынча чогулду элек да. Белинде жана суу агып турганынан эле вообще бирден мектепке албай койду, үйдөн окуду анча-мынча. Баягы үйгө келип эжеке, ага эжекелер анда-мында эме кылып жүрдү. Анан мен азыр айтып өткөн Иркутскден биздин классташыбыз 5000 сом акчасын жөнөткөн. Ушул классташыма жана башка кыргыз элибизге дуа берип койсоңуз, могу классташыбыз дагы ушул атанын батасын алып берчи медер деп ушунчалык аял киши болсо да, кыз болсо дагы ушунчалык бир суранганда, ошондуктан бир сонун мына элге бир дуа берип кетсеңиз дагы да жардам бере турган инсандарга. Майли, ушу мен ушу ошол карындашыбызга, анан ушу жалпы эле жардам берип аткан ушу Кыргызстан, кыргыз элиме ушу бизге окшогондорго жардам берген болсо, Алла Таала ошолорго жардам берсин. Бекзат, мына азыр сенин оорунду көрүп биз биякта кыйналып кеттик да. Сен оорутуп кыйналабы? Жок, оорутпайт. Суу агып турат. Суу агып турат. Оорутпайт, буту кыйнайт. Мен көп тура албайм. Эл оорутпайт, бирок суу чыгып турат көп постоянно. Көпкө баса албайсың? Узакка баса албайм, көп тура албайм. Көп да тура албайсың? Бутты алып кетет. Бутты.